Ушул түнү Элизанын түшүнө ынак кабылууч кирди. Демейдегидей эле ресторанда эл көп. Элиза болсо көпчүлүктү аралап, кимдир бирөөнү издеп жүргөнсүйт. Аңгыча төр тарапта отурган адамды көрө коюп, кубанганынан кол булгалайт. Ынак Каблович! Канчалык карбаластап, ал тарапка шашканы менен таптакыр буттары жылбай, кадамы байланып калгансыйт. Ошого ызаланып, ыйлап талыптыр. Ынак Каблович! Эля, сага эмне болду, кызым? Ойгончу берекен. Кайдан жайдан апасынын үнү кулат. Апаке, мен мына каралдым. Маңдайынан сылайт апасы. Анан адатынча кейип кепчийт. Мындайым жок эле. Каяктан да илешип алганымды билбейм. Окууңду окуп жөн эле жүрбөйсүң да. Эмне болду, Эля? Жаман түш көрдүңбү? Жок. Ынак Кабловичти өңүндө эмес, түшүндө көргөнүн түшүнгөн кыз колунан алдыргансып томсоро түштү. Ал ким? Кызынын оорусун кармап алгандай эркелете сурады эне. Ким? Алиги Ынак Каблович. Ынак? Аппак тиштерин кашкайта күлүп ийди кызы. Сизге аны ким айтты? Сен? Ооба. Кайра эле ошонун атын айтып кыйкырып атпадыңбы? Коюңузчу. Койбой эле, дегенине эми кабатыр боло сүйлөдү. Сен али жашсың балам. Көргөнүңдөн көрө элегиң, билгениңден биле элегиң көп. Бул турмуштун сен али баса элек татаал дагы, табышмак дагы жолдору бар. Андан кээде чоң эле адамдар да адашып, жаңылышат, жалгызсырашат. Колунан жетелеп, чытырман токойдон чыгарып кетчү ким бирөөлөргө зар болушат. Жакшылыкка жол көрсөтчү ак жарыкты сагынышат. Андай кезде кыз балага энеден өткөн кеңешчи, энеден өткөн жакын адам жок. Эне эч качан баласын жамандыкка кыйбайт. Билем. Көптөн бери батынып, сурай албай жүрдүм эле. Акыркы убактарда башкача болуп кеттиң, кызым. Же мени билбейт, туйбайт дейсиңби? Көр тириликке кичине тыгынчык кылам деп, кой десем болбой иштеп да алдың. Деги ачык айтып, ак сүйлөчү балам. Саат кырсыктан, бирөөнүн кордугунан, зордугунан соосуңбу? Апай, кызыксыз го дааны. Кызы ыргып секирип кетти. Сиз эмне? Каяктагы жаман нерселерди ойлоп, жинди болгонсузбу? Мен сизге айтпадым беле? Эч кандай андай болбойт деп. Ырасбы? Анда энеңди кечирчи, кызым. Эне кызын кучактап, саамайынан жыттады. Чүнчүп кеткенинен эле эненин жүрөгү ар кайсыга бир чапчыла берет тура ошентип. Анын үстүнө керек эле кечке ар кандай шумдук тугуп, көрүп атып, Кудай сактасын. Ооба, Кудайым өзү жар болсун сага. Айтмакчы, жанагы жигит ким? Эч ким? Бая күнү бирөө түштөнгөн жерине чөнтөк дептерин унутуп кетиптир. Түшүмдө ошону берем деп бере албай атыпмын. Болгон ошо. Атын кайдан билесиң анын? Айткан өзү. Качан айтты эле? Ал бизге көп келет да. Жалгыз келчү эле? Дегенде жалгыз келчү. Анан бир айым менен келип жүрдү. Ошол акыркы келишинде дептерин калтырып кетиптир. Балким атайын эле калтырып кеткен эмеспи? Атайын? Эмнеге? Ойлоно калды кыз. Билбейм. Жанындагы айым аялы экен? Жок, жөн эле бирөөсү го. Жактырбагандай кыязда айтты кыз. Эмне үчүн антип ойлодуң? Анткени дептериндеги аялы, кызы үчөө түшкөн сүрөт бар экен. Апасына Ынак Каблович жакпай калгандай болду. Мына, көрдүңбү балам? Турмуш деген кандай? Адамдар кандай? Жада калса, алар койнунда жаткан аялын да алдашат. Ошон үчүн андай немелерден алысыраак болгонуң жакшы. Ушул сөздөн кийин Элиза апасына айтайын деп эмелеки оюнан баш тартты. Азыр эле апасына ал көкүрөк көңүлүндө көптөн бери уялап жүргөн аруу, аялуу сырын ачсаңбы деп аткан. Апаке, мен аны сүйүп калдым окшойт, деп айтууга даяр эле. Ушул сөз жүрөгүнүн тереңинен мөлт этип ыргып чыгып, тилинин учунда турган. Ушул сөздү айтып алса эле, азырага кандайдыр бир жеңилдик боло тургандай, эс ала түшчүдөй, ашыктыктын бар азабынан кутула тургандай сезилген. Карабайсыңбы эми? Шаабай сууй түштү. Апасынын андан ары эмне деп айтаарын ансыз деле түшүндү ал.
Уктайды чапа, деди анын ары оодарылып жатып. Уктай кой. Апасы анын кынтылап жаап, бирок эле эмнегедир кетпей, көпкө чейин жанында отурду. Эненин тээ көкүрөк көөдөнүнүн тереңинен акырын сызылып чыккан үшкүрүктүн өзү үчүн экенин да Элиза түшүндү. Бир чекитти тиктеп, ойго баткан калыбында дагы канчага отурат эле, телефондун безилдегени энени селт эттирди. Дайым эле ким бирөөнү күткөндөй түйшөлө берүүчү Элиза бул жолу да бул ким болду экен дегендей демин ичине катты. Да? Алло, ким бул? Арнассыңбы? Жакшы алтыным. Ооба. Эмне кабарлашпай кеттиң? Жаңы кут болсун, мырза. Жок, сен өзүң кабарлашпасаң, биз каяктан укмак элек? Жездең да сен келбей кетти деп жана эле сүйлөнүп атты эле. Күзөттөсүңбү? Апасынын сөздөрүнөн улам Арнас экен тура, деди Элиза. Ага жолуксам, баарын айтпасам, ал мени сөзсүз түшүнөт. Элиза кандай окуп атат, деди Арнас таякеси да ошону сезгендей. Жакшы эле буюрса, эл катары, бир жагынан окуп, бир жагынан иштеп алып, кичине чүнчүгөнсүп жүрөт. Анда эмнеге иштетип атасыңар? Биз иште деп атат дейсиңби? Тил албайт. Каникул бүткөнчө эле деп коюп, таптакыр эле ошол жака байланып алды. Аны менен кирген кыздардын баары эчак эле иштеринен бошоп, окуусун окуп атышат. Бир чет элден да уялат экенсиң. Элден эмне уяласыз? Ботон, бир жалгыз кыздын окута алышпай ишке салып, бул Шаарбек менен Аселге эмне болгон дешпейби? Бирөө менен бирөөнүн иши канча. Мейли да өзүнө жакса иштей берсин. Ай Арнас, үйдөгүлөр укпасын дегендей колу менен оозун калкалап сүйлөдү Майрам. Ай Арнас, анын ошол жактан бирөөнү жактырып калган окшойт. Анысы да үй бүлөлүү неми? Карындашың сага айтчу эле сырын сүйлөшсөңчү. Арнас чыны менен эле тунжурай түштү. Коюңузчу? Койбой эле. Элиза качан үйдө болот? Эртең туулган күн эмеспи, ботом? Эсиңден чыгып кеттиби? Эжесинин Элиза үй бүлөлүү бирөөнү сүйүп калган окшойт дегени Арнаска эмнегедир өөн деле учураган жок. Анткени бул сөз, бул сезим ага тааныш эле. Көз алдына Акшоола элестеп кетти. Көздөрүн жумуп, бет алдында турган жубанга күлүмсүрөй карады. Мен сизди сүйөм, Акшоола. Эмнегедир ага телефон чалып, ушуну анын өзүнө айткысы келип кетти. Ай жок, деди кайра экинчи бир сезим ага каршы чыгып. Анткени адепсиздик. Аны деген адептүү, үй бүлөлүү аял деп коет. Балким ал азыр түгөйүнүн кучагында бакытка мас, дүйнөсү түгөл болуп, телегейи тегиз уктап аткандыр. Ооба десең, ал сен кемпай десе, алыбек алыңа карабышкыр дегенди унутуп калдыңбы? Айтмакчы, ошол жигит кандай бактылуу, кебетеси кандай неме болду экен. Ушуларды ойлоп, маанайы мунарыктай түшкөн жигитке эмелеки жомокко окшош сезилген дүйнөнүн кунары кете түштү. А балким алар бактылуу эместир, деди бир ою өзүн өзү алдап. Болбосо кош бойлуу жубайын өгүнкүдөй өксүтпөйт эле да. Эгер ал Акшооланы сүйсө, аны ошончолук оорутуп коюп, канча күнгө жалгыз таштап кетпейт эле. Ооба десең, балким мени тагдыр ага ошон үчүн алып баргандыр. Акшоолага жардам берсин, сүйсүн, бактылуу кылсын дегендир. Ырас эле. Ушул ой ага дем бере телефондун трубкасын көтөрдү. Эмне экен? Эгерде күйөөсү алса калп эле адашып, түшүп калган кишинин кейпин кие койбой жаным жокпу? Тут. Да, бул Акшоола эле. Арнас саамга өзүн жогото түштү. Алло, бул ким? Ынак, муну Акшоола кандайдыр бир сагыныч, ишеним менен айтты. Ынак, Арнас ан сайын алдастай түштү. Анан калса Акшооланын телефондогу адамдын ынак болсо экен деген каалоосун, ишенимин бузууга кудурети жетпей кетти. А бирок жан дилинде абдан сыйлаган өтө аялуу адамын андан ары алдай да албайт болуучу. Колунан трубкасы түшүп, байланыш үзүлүп калды. Тут. Демек күйөөсү дагы эле келе экен да. Акмак. Өзүнө бейтааныш ошол ынак аттуу жигитке жек көрүүсү күчөп кетти.
Акшоола болсо кайрада шыңгыр этип калабы деп телефондун жанында күтүп көпкө отурду. Чалган жок. А бирок ага Акшоола таарынбайт эле. Ынагынын унчукпай, телефондон үнсүз сөзсүз мелтиреп тыңшап туруп коюп койгон эле канчалык кубаныч. Демек, ал да мага кайдыгер эмес. Ал да мени сүйөт, мени эстейт. Болбосо түн ортосунда эмнеге чалмак эле, деди оюнда. А балким ал мени чалсын деп аткандыр. Чын эле? Азыр чалам жаным, азыр. Ынактын номерин шашылыш берди. А бирок ынак уйкусунан ойгонуп, ордунан козголгучакты ойгоп жаткан Айнура чөнтөк телефонду озунуп ала койду. Алло, алло, бул Акшоола болчу. Да, ким бул? Деди Айнура калп эле тааныбаган, уйку сураган кыязда. Алло, сүйлөбөйсүзбү? Ким бул? Деди анан атайлап эле анын бүйүрүн кызытыш үчүн. Кечиресиз. Сизге ынак керек беле? Ал уктап эле. Эмне деп айтып коеюн? Ким экен ал? Жүрөгү алдан эни сезгендей ынактын уйкусу умачтай ачыла түштү. Берчи мага. Коюп салды, деди Айнура өзү акырын кнопканы баса коюп. Ким экен? Билбейм. Бир жигит. Алло, дейт дагы, сүйлөбөйт. Ар жактан аялдын кыткылыктап күлгөнү угулуп атат. Кызык. Жигит? Кайсыл номерден чалыптыр? Берчи көрөйүн. Айнура телефонду шыпылдап кармата коюп, дубал жарыкты жандырды. Телефондун кнопкаларын баскылап аткан жигит азыр эле чалган абонентке ишенбегендей кайра үңүлө карады. Акшооланын номери. Жаздыкка башы шала кептири таштап ыйып, шалдайып жатып калды. Эмне болду жаным? Ким экен ал? Өңүң бузулуп кетти? Айдеги тынччылыкпы? Деп калп эле чебеленип ийди келин. Жок, тынч эле, деген ынактын өзөгү өрттөнүп, жүрөгүн кимдир бирөө барча тилип туруп, туз куюп ийгендей ачышып атты. Ошону билип туруп, Айнура ан сайын табасы канып, экөөнүн бирдей өч алганына жыргап жатты. Эсине Лилия түшүп кетти. Бирок эми жетишет Айнура, деди оюнда өзүнө өзү. Сага эми Лилиянын да кереги жок. Кудай сага сулуулукту, бой келбет менен акыл эсти эмнеге берди эле? Же ошол Лилиядан бир жериң кемби? Ага короткон акчаны андан көрө өзүңө жумша. Эртеңки күнү ынакка окшогон дагы бирөөнө көз каранды болбош үчүн мүмкүнчүлүгүң болуп турганда барчылыкка пайдуу балымды түктөп албай жаның жокпу? Ырас эле. Так ошол мүнөт, ошол күндөн баштап айткандай эле Айнура андан акырындап алыстап, оолактай баштады. Анткени менен Лилия да жөнөкөй карышкыр эмес. Ким эле оңой олжосунан айрылгысы келсин. Айнуранын арам оюн окугандай, алда ан сайын кайра телефон чалып, жабышып алды. Айнуранын арам оюн окугандай, алда ан сайын кайра телефон чалып, жабышып алды. Айнура чыны менен эле укмуш катын экен, деди бир күнү Лилия адатынча ак көлдөлөңдө чалкасынан түшүп, эки колун кежегесине жаздап ойлуу жаткан калыбында. Аны же жек көргөнү, же эп көргөнү бүдөнүк. Укмуш экен? Кай укмушун айтасың? Чындап эле түшүнө бербей сурады жардамчысы. Иши оңолгунча эт бетинен кетип, эшигимди тытып, эч эле болбоду дегенде эки маал эжекелеп телефон чалып атчу эле. Эми баары оюндагыдай болгон соң, оюндан ойт берип атканын карабайсың да? Канчыктын. Кайпактап качып, дегеле карматкысы жок. Кой чай, койбой эле. Бир аз акча сурасам, киргиштеп атпайбы? Өзүбүз 3 бөлмөлүү үй алып, ошонун ичин толтура албай атабыз. Анын үстүнө ынакта көз ачыкка барганымды токтот деп атат дейт. Апей, ошол ынакка жете албай ыйлап жүргөндө ким киши кылды экен аны? Айтпайсыңбы ошону? Айттым. Анда эмне дейт? Эми аның үчүн эсептешип бүтпөдүк беле дейт. Эч кандай эсептешип бүтө элексиң, секет. Керек болсо өмүр бою да бүтпөйсүң. Эгер керек болсо, эс акылыңды жыйып жүр. Сен үчүн аны алмончоктой аялынан ажыраштырганмын. Ачуума тийсең, сенин да, ынактын да тагдыры менин алаканымда оюнуп турат дедим. Ырас гана кылыпсың, шермендени. Анан ал эмне деди? Күлгөндө жүлжүйгөн көздөрү ого бетер жумула түшчү кара аял бул саамда бир нерсенин жыт жыбырын сезгендей жымыңдай карады. Эмне десин? Тайбас ошондо да билгениңди кылып ал деп тастаңдап атпайбы? Эмне кылабыл дейсиң?
бир топко чейин ортодо жымылдай түшкөн жымжырттыкты жардамчысы бузду. Ойлонуш керек. Олуттуу бир нерсе ойлоп тапкандай, болук аял аңгыча култуңдап кетти. Элкен? Бери кара. Карадым? Ай, аз эле убакыттын ичинде Айнуранын антип алчаңдап калганына караганда, ал жигит бир укмуш неме го дейм, я. Анын эмне айткысы келгенин аңдай койгон Лилия оорусун карматып койгондой кепке какая түштү. Бирок антси да сыр алдырбай, анам, деди аялдын андан аркы айтаарына укурук ыргытып. Аны менен эмне айтайын дедим. Айнуранын анча мынча акчасына алданыппыз да атаңдын көрө. Болбосо ошону баштыраак эле ойлонсок болмок экен. Эмнени? Ай, Ликенбай, деги өзүң кызык эле кызсың. Айтып деп турбас эле кээде анча мынча элесе албай кетмейин бар. Айтчы. Айнурадан сен эмнең кем? Баары жоктун баарына акылың жеткен. Баары жоктун баарын ойлогон акылың бар. Бирок эсиң жок, бир ак көңүл эмессиң. Болбосо ошол жигиттин өзүнө гана куп жарашып турганын башта эмнеге ойлогон жокпуз дейм да. Ай, балакет эле катынсың, деп Лилия көзүнүн кыйыгынан жылмая карады эле, кожойкесине ушул айтканым айдай жакканын түшүнгөн кара аял карсылдап күлүп калды. Лилия көмкөрөсүнөн түшүп, көлдөлөңдүн астында кыстырылган көп сүрөттүн арасынан алдан эни издеп баштаганда, анын сүрөтүн өгүн Айнура ала кетейин деп атса керек эле, деди Батма. Берген эмесмин. Эмнеге? Ал менин ишим. Де. Очойгон оор денесин кылтыңдата ойсоктоду тегинесе. Ал жигит менин кожойкемдин да эт жүрөгүн тызбыз эттирип, көңүлүн уйгу-туйгу кылып, акыл сезимин аларды кылып жүргөнүн мен билгем. Билсең эмне кылайын? Демейде оңой менен күлбөгөн Лилия булсам күлкүсүн араң-араң тыйып, калп эле мисиреймиш болгону менен анысы окшошпой калды. Батмага кошулуп, анан өзү да кыткылыктап күлүп, чалкасынан жатып алып, ынактын сүрөтүн көпкө тиктеди да, Айнуранын алдынан эми да бир өтүп көрөйүн, деди. Эгерде ал акылы жоганда дагы эсине келбесе, анда өзүнөн калсын. Батма, бирок ынак сени карабай койсочу, деп чын оюн айтып жибере жаздап, бирок, деп токтоп калды эле. Лилия, эмне бирок, деп анын бирогун жактырбагандай зирпилдей түштү. Бирок, ынак менен кантип байланышаар экенбиз. Тиги ойсокей иште да, иштен кийин да бирге жүрөт эмеспи? Бут тосотко? Көрөбүз. Лилиянын эмне ойлоп койгонун ким билсин. Эртеси эле эртең менен Айнурага телефон чалды. Алло, Айнура. Да, жактырбагандай үн катты тиги. Алтыным, антип зирпилдебе мага. Ансыз да сенден башка ишим чачтан көп болуп атат. Мага акшы olan телефон берип койчу. Айнура унчукпай калып, анын телефонун эмне кыласыз? Деди. Анан жанагыдан саал бошоңкураак сүйлөп. Керек. Мен анын телефонун эче эле унутуп калганмын. Ошондой да. Анда жакында эстейсиң. Шарак эттирип, трубканы таштап койду. Итатайы тутулуп, каны кайнай түшкөн Айнура анын атайлап эле муну эсине келтириш үчүн чалганын түшүндү. Акмак. Муну убагында токтотпосо кылгылыктын баарын кылат. Ушинтип ойлоп, кайрадан трубканы көтөрдү. Да, Лилиянын үнүн укканда жек көрүүдөн денеси дүрүлдөп, өңү кумсаңдай түштү эле, бирок кайра бат эле өзүн өзү тыйып, алло, Лилия же, деди жагалдана. Мен угуп атам? Лилия көңүл кошураак үн катып, бери жакта отурган Батмага көз кысып койду. Лилия же, сиз дайыма эле бир кысталыш убакта чаласыз. Азыр эле сиз чалганда ынак Каблович жанымда эле да. Ошондой эле дейм да. Лилия же, билесизби? Андан ары кепти эмнеде булаарын билбей мукактанып калды. Анан эмне дейин дедиң эле? Бол, Алтыным, бол. Мен тиги редакцияга чалып аттым эле. Акшоологабы? Ооба. Эмне кыласыз аны? Ой, секетим, ой. Эмне кыласыз деп күлкүмдү келтиресиң да. Ошо керек болгон үчүн издеп атам го. Болбосо эмне? Ойнуп атат дейсиң да. Акча сурайсызбы? Өгүнү да акча жок болгон убакта чалдыңыз эле. Анын үстүнө настроениям да жок болчу. Мага таарынып калсаңыз керек, Сиңдиңиз бир жолу эркелеп койгон экен, кечиресизби?
Анын минте биерин күтпөгөн Лилия чындап эле эмне дээрин билбей калды. Кече этен ушинтип айыбын түшүнгөнгө балким жообу билен беле болуп тур сиңдим. Экөөбүз бири-бирибизди кечиришпесек, бири-бирибизди түшүнүп колдобосок болчубу, деп чындап эле агынан жарыла кубанып атмак. Анткени акыркы мезгилдерде Лилияны ал акчасын акчалай, белегин белектей ташып, аябай эле тыңытып салган. Эми Лилия ошол Майкөл, Сүткөлдүн баары кай жактан агып келип атканын түшүнүп, ынакка өзүнүн да көңүлү азгырылып калбадыбы. Ошондуктан ага азыр Айнуранын антип кечирим сураганы анчалык деле кызык эмес эле. Тескерисинче, ага азыр согуш жарыялагысы келип, таарынычка шылтоолоп туруп, ынакты андан тартып алуунун амалын ойлоп аткан. Лилияже, эмнеге унчукпайсыз? Анын арам оюн окугандай тыпылдабыйды Айнура. Сүйлөбөйсүзбү? Сүйлөгөндө эмне? Канча сом керек сизге? Эми кыйналып атсаң жөн эле койчу карагым. Азыр ары жак бери жакка чалып атам, табылып калар. Ай, мен турганда ары жак бери жакка чалбаңыз да, Лилияже. Канча керек? Канча керек дейсиңби? Лилия айласы түгөнгөндөй батмага карады эле, аны түшүнө койгон жардамчысы көп эле айтып сал, деди шыбырап. Аны эп көргөн Лилия да, жөн эле койчу Айнура, андай чоң акча сенин колуңдан келбейт го, деди маал ката. Чоң болгондо канча? 10 миң. 10 миң? Ой, Лилияже, ай ошол элеби? 10 миң сом качан эле колумдан келбей жүрчү эле. Сом эмес секет, доллар. Доллар? Айнура кепкек какая түштү эле, табасы кангандай күлүңдөдү көз ачык. Айттым эле го, кыйналып каласың деп. Өзүңөр жаңы тирдик болуп, үй алып атсыңар, Акшоола болсо түптөлүп калган эмеспи? Жок, ага чалбай эле коюңузчу. Мен аракет кылып көрөйүн. Көпкө аракет кыласыңбы? 1-2 күн. 1-2 күн да мага өтө чоң убакыт берекем. Сага ишенем деп бекер күйүп кетип жүрбөйүн. Мен азыр эле Ынак Кабловичке кирем. Анда мындай сүйлөшөлү Айнура. Анча акчаны эмне кыласың деп акыры сенден сурайт го. Ошон үчүн башында эле жакшы санаалаш эжем болот деп мен өзү менен тааныштырып койбойсуңбу? Өзүм сурайын. Ынак Кабловичке алып кирчү ушундай жолдун өзүнөн өзү табылып калганына Лилия сүйүнүп кетти. Анын эмне максаты бар экенин аңдабай, эптеп эле Акшооладан оолуктаткысы келип аткан Айнурага да бул сунуш оңдой берди сыяктанды. Болбосо Лилия Акшоола менен табышып алып, баардыгын кайра өз ордуна коюп коюучудай коркунуч жүрөгүн ээлеп алган. Анын үстүнө Айнура улам кайра акча сурай берип, Ынакта акыркы күндөрү көп тырчый турган болду. Болуптур эже, качан келесиз? Канчалык эртерээк болсо, ошончолук жакшы. Анда азыр эле келбейсизби? Айткандай эле, түшкө чейин чогулушу жок. Колу кичине бошураак. Жарайт. Трубканы койгондон кийин Айнура шүмшүк, деди, жек көрүүсү көкүрөгүнө батпай. Шерменде десе. Аңгыча, эмне? Ким шерменде? Деген үн аны селт эттире, чындап эле Лилия кайдан жайдан түшө калгандай, коркконунан денесин майда калтырап басып кетти. Оозуңа карап сүйлөбөйсүңбү? Деди жанагы үн дагы. Жакшылап эсин жыйса, кире бериште аны аңкая карап, фирманын башкы бухгалтери туруптур. Жаңы эле Ынак Кабловичтен чыгып, сырткы эшикти ача бергенде катчы келиндин тиги сөзү кулагына шак эте түшүп, оюнда Ынак Кабловичти кызганып, мени тилдеп атат деп түшүнгөн келин кайра кайрылып, маңдайына кантип келип калганын ачуусу менен Айнура элесе албай калыптыр. Бул сөзүң үчүн сен жооп берип каласың. Оозуңду тыйып, өз ордуңду билип жүргөн, уктуңбу? Эмне кыйкырасыз? Мен сизге эмне кылдым? Эмне деп атасың? Мен сага шерменде болуп, эмне кылдым? Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, шүмрөйүп жүргөн шерменде сени мейли. Мен бекемин, я. Башты оорутпай чыгып кетиңизчи. Мен сизди тилдемек тургай, керек болсо көргөн да эмесмин. Башка бирөөнү айтып атам. Мен эмне? Келесоо деп атасыңбы? Бириңди төгүп сала элегимде кечирим сура, болбосо. Алар антип атканда ичтен Ынак Каблович чыгып, сырттан дагы 2-3 кызматкер кирип келди. Бул жерде эмне болуп атат? Деди Ынак Каблович. Ынак Каблович, мен сизден чыгып баратсам, булай ал жаман сөздөр менен ашатып сөгүп атпайбы? Ынак Каблович да
башкалар да күнөөлөгөндөй Айнураны карашты. Калп айтат Ынак Каблович, жапжагыңда. Экөөңөр мага киргилечи, деген Ынак Каблович ичкери кирип кетти. Кирип эле, Айнура, Салимадан кечирим сурагыным, деди оозда отурган экөөнү сурдана карап. Эмнеге? Бир чети анын ушундай мамилесине, бир чети ак жеринен эле күйүп атканына азалангандай тыкчыңдады катчы келин. Сурабайм кечирим. Сурабасаң анда арызыңды жаз. Арыз? Капсынан айтылган бул бүтүнгө таң калада, сестене да түшкөндөй келиндин көздөрү алайып кетти. Акыры иш чатагына айланып кетээрин түшүндү, бул жолу да бар күчүн жыйнап туруп, ачуусун акыл эс менен тыйды. Салима, мен чындыгында сизди байкаган эмесмин. Телефондон бирөөлөр ар кайсын айтканынан ошого ачууланып отуруп, мени кечирип коюңузчу. Көзүнүн жашын мөлтүлдөтө төгүп ыйлап отурган Салима, болуптур, деди ордунан туруп кетип атып. Ынак Каблович үчүн кечирдим. А бирок ал чыгып кеткенден кийин деле Ынак Каблович унчукпай сурданып отурду да, бышылдап ыйлап аткан Айнурага, барып ишиңди кыла берчи, деди жактырбагандай, өктөм үн катып. Ошону эле аңдып тургансып, ал жаңы эле ордуна отуруп атканда сырттан Лилия кирип келди. Көзүнө кара көз айнек тагынып, үстү башын эң эле жакшынакай кылып жасап алыптыр. Демейде экиге бөлүп, эки такымы ылдый чубалтып кое берип койчу коюу, кара чачын тасырайта тарап туруп, кежигесине түйүп алса, мойну тимеле кол менен жасап койгонсуп, коюп калат экен. Толку боюн чыптап турган, тизесинен анчалык ашпаган жаңы фасондуу, гүлдүү костюм юбкасы да оңой баа эмес экени көрүнүп турат. Кудум стюардессаларга окшоп, аппак кофтасынын жакасын сыртка кайрып, колуна туфлисине түспөлдөш жылтылдаган кичинекей кара сумка кармап алган. Аны буга чейин чубалган узун ак көйнөк, ак жоолук, колундагы теспеси менен гана көрүп жүргөн келиндин оозу ачылып эле калды. Качан гана анын баарын байкап турган Лилия, Ынак Каблович, өзүндөбү? Дегенде гана, келиңиз, Лилия эже, деп ордунан элпек тура калып, Лилияга өзүнүн суктанганын же таң калганын, ичи тарыганын да түшүнбөй, бир кызыктай болуп кетти. Келиңиз. Келдим. Иштериң кандай? Лилия көз айнегин чечип, оозда турган диванга буттарын учкаштыра отура кетти. Жакшы эле, деген келин эми анын буттарына көз жүгүрттү. Буттары узун, анан калса балтырлары чатырап, эң эле жакшынакай тура. Ансыз да араң турган Айнуранын маанайы чөгүп, эмнегедир эле ыйлагысы келип кетти. А балким мага ачууланып турган эменин көңүлүң буга бузулсачы? Жок. Андан көрө муну эптеп, бул жерден эртерээк жоготуш керек. Айнура, менин убактым аз, деди аңгыча Лилия саатын карап. Билесиң да, мен үйдө канча адам күтүп турарын. Азыр. Айнура ичкери кирип кетти. Ошол убакта Лилия сумкасын ачып, мойну башына кайталап атыр сыйпап, чачы башын оңдоп түзөөгө жетишти. Ынак телефондо отуруптур. Айнура адатынча жанына жакындап келип, колдорун анын мойнуна уруп, жагалдана жароокерленип, эркелеген болду эле, Ынак жактырбагандай колунун сырты менен ары түртүп, ошо телефондо сүйлөшүп аткан тейден ары бурулуп кетти. Шагы сынып, ызалана түшкөнү менен ичинде, сени, шашпа, деп кекенип алды Айнура. Анысын бирок билгизген жок. Айыптуу эмедей акырын басып чыгып келди да, Лилия эже, Ынак Каблович убактым жок деп койду, деди. Лилия ага ишенгиребей карады. Ынакты өзүнүн кызганып атканын түшүнүп, кантип чыр чыгаруунун амалын ойлоп отурган эмеге бул майдай эле жага түштү. Демек, мени бул жерге шылдың кылайын деп чакырыпсың да? Жок, Лилия эже. Сиз антип жаман ойлобоңуз да. Лилия ордунан туруп, этек жеңин түздөнүп атканда, батыраак эле кетип калса экен, деп ичинен кыпылдап турган Айнура, бүгүн сиз жөнүндө сөзсүз айтам, Лилия эже, деди. Рахмат, деген Айнура ал күткөндөй эшикке чыгып кетпей, капсынан эле шефтин эшигин какты эле, кириңиз, деди ар жактан Ынак Каблович. Айнура эмне дээрин да, эмне кылаарын да билбей алдастай түштү эле. Лилия заматта көздөн кайын болуп, шефтин үстүнө кирип кетти. Айнурага жер астын үстүн боло түштү. Отургучуна өзүн күч менен шалак эттире таштап ийип,
эс акылынан ажырап калган адамча шалдайып отуруп калды. Тигил шүмшүк эми эмне баленин ичинен чыгаар экен. Мага өчөшүп баягынын баарын былгытпаса болду. Андай эле иштин бүткөнү. Жок дегенде үйдү өзүмө каттатып алгычакта ажыдаардын куйругун баспай тура турсамчы. Ордунан тура калып, тигилердин үстүнө кирип баргысы келип, бирок эшиктин туткасын кармаган тейден ойлоно калды. А кокус кубалап чыксачы. Андай эле тигиге шылдың болбоймунбу? Ооба. Анчалык болду, эми акыр аягына чейин күрөшүүм керек. Акыл эсиңди жыйнап, кичине сабыр кыл Айнура. Өзүңдү карма. Антаңда анан 2 идишке кофе камдап ичкери кирди. Айткандай эле Лилия тигинин маңдайына ичак кенен чонон керилип, кербездене отуруп алып, экөө тең бирдей агынан жарыла, алдан элерди айтып күлүп атышкан экен. Эмнегедир бул кирип келери менен сөздөрү үзүлүп, анын чыгып кетишин күткөндөй унчукпай отуруп калышты. Атүгүл көтөрүп кирген кофесин экөөнүн алдына коюп атып, Айнуранын «Ынак Каблович, Лилия менин эң жакын эжем болот» дегени да жымылдаган жымжырттыкка сиңип кеткендей жоопсуз калды. Алардын жанында азга аярлай калып, акыры чыгып кетүүгө мажбур болгон келин калп айтпай эле койсом болмок экен. Андан көрө өзүм ээрчитип кирип тааныштырсам да кандай болот эле деп өкүнүп калды. Анткени менен жаны жаялып, тынчалып такыр отура албай, кайра туруп келип каалганын көзүнөгүнө кулагын төшөп, экөөнүн сөзүн тыңшады. Бул кезде Лилия: «Ынак Каблович, убакыт түш болуп кеткен тура. Эртеден кечке чарчаган чыгаарсыз. Сизди түштөн өйгө чакырсам, кандай дейсиз?» деп аткан. А бирок Айнурага эч нерсе угулган жок. «Чынымды айтсам, эмне айтарымды билбей турам», Ынак Каблович кайпактай түштү. «Ушунча болуп мени бир дайым ресторанга чакыра элегиле». Лилиянын демейде сурданып, сүрдүү көрүнгөн сурмалуу, сулуу көздөрү күлмүңдөдү. «Андай болсо эч нерсе айтпай туруп, макул, жарайт деңиз?» «Жарайт». Экөө ээрчишип эшикке чыкканда, ичкери жакка кулагын төшөп турган Айнуранын башына каалга каңктай түшүп, ынаганын кеп тыңшап атканын түшүнө койду да, одурая бир карап алып, бирок Лилияны ээрчитип үн сөзү жок чыгып кетти. Кызганыч менен ызадан өзөгө өрттөнгөн Айнура эшикти шашылыш беките салып, алардын артынан чуркады. Ал короого чыкканда Ынак Кабловичтин машинеси ордунан козголуп калыптыр. Жолдун чок ортосуна чуркап чыгып, күтүп калган Айнурага бирок Ынак Каблович токтогон жок. Токтомок түгүл, аны алыстан айланып өткөн кара жип заматта көздөн кайын болуп кетти. Аларды артынан аңкая карап, асман жери аңтар-теңтер болуп турган келиндин эсине азыр баягы Акшооланы так ушул жерге ушинтип ыйлатып таштап, экөөнүн ресторанга кеткени элестей түштү. А бирок анда Ынак Акшооланы көргөндө кубанганынан карегине жаш толуп, башкача бир толкунданып кеткен болчу. А түгүл, ошол саам Айнураны да унутуп таштап, ага кучагын кенен жайып, жаш баладай чуркагысы келип калган болчу. Аны байкай койгон Айнура бозунуп: «А бул ким? Мен ушул аялды бая күнү бирөөлөр менен ресторандан көрдүм эле», деди эле Айтор Ынактын жубайына карата болгон сагынычына, жалындап турган сүйүүсүнө муздак суу чачып жиберген. Ошондо гана намысына келе түшкөн Ынак Каблович так азыркыдай Акшооланы айланып өтүп алыстап кетишкен. Акшооланын ошондо кандай абалда калганын азыр Айнура өз дүйнөсү аркылуу айныбай туюп билип атты. А түгүл, жаңы эле шефин чыгарып ийип, дарбазаны жаап аткан кароолчу да эмнегедир ошол жөнүндө ойлоп, көз алдынан өшөрлөп төпкөн жамгырга алка-шалка жуулуп, башка аялды отургузуп алып узап бараткан күйөөсүн узата карап, ыйлап турган Акшооланы элестетти. Бирок Ынак Айнура үчүн кейип да койгон жок. Тескерисинче, көптөн бери көкүрөгүндө жүргөн көк сөөсүн суутуп алгандай, Айнурадан кайсы бир өзү да али билбеген айыбы үчүн өч алгандай, же болбосо кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн жагымсыз нерседен бошонуп чыккандай жеңилдей түштү. Ал машинаны эч ойлонбостон эле Элиза иштеген ресторан тарапка айдады. Айнуранын ашыкча кыйкымчыл, кызган чаактыгынын айынан акыркы күндөрү ал Дасмега таптакыр каттагыс болгон. Көз алдына эң жакын адамындай имериле караган официантка кыз тартыла калып, жанында отурган Лилияга башкача бир күлүмсүрөй карады.
Азыр эле дуңкуюп келаткан жигиттин капсынан эле жайдаңдай түшкөнүнө Лилия анча түшүнбөй калды. Ресторанга кирип эле ынак Элизаны издеди. Көпчүлүктү аралап, кыйма-чейме чуркаган официанттардын арасынан бирок ал көрүнгөн жок. Баягы өзү отурчу орунда бош эмес экен. Ынактын ындыны сууй түштү. Ынак Кабылович, тетигинде бош орун бар экен, деди аңгыча Лилия тунжурап. Ойго тушала калган жигитти эки гана адамга ылайыкталып, айлана тегереги көмүскөлөнгөн кабинага баштап. Ал жакта отуруп деле ынактын эки көзү, эси дарты сыртта болуп, көңүлү алагдылана берди. Заказ алып аткан официанткадан канча ирет Элизаны сурамакчы болуп барып токтоду. Ынак, өзүңүз жөнүндө уккуңуз келеби? Деди официантка кеткенден кийин ынактын каш кирпигин байкап отурган келин. Кандай дейсиз? Туура эмес угуп алдымбы дегендей ынак ыңгайсыздана түштү эле. Алаканыңызды бериңизчи, деп жигиттин колун сол алаканына салып, оң колунун манжалары менен атайлап эле анын делебесин дүүлүктүрүш үчүн акырын, жумшак сылагылап атып. Оу, сиздин өмүрүңүз абдан узак, жолуңуз ачык, колуңуз март, деп анан чындап эле анын алаканынан алдан элерди көрүп аткандай үнүн салмактуу чыгарып, а бирок аял затынан, сүйүүдөн жолуңуз буулуп калган деди. Коюңузчу. Лилиянын тамашасынын чындыкка окшошуп калганына бир чети таң калып, бир чети кызга түштү ынак. Анан, деди. Анан азыркы тапта алдан эге абдан капа болуп, жан дүйнөңүз жанчылып турат. Сиздин жүрөгүңүздө эмнегедир айрылуу, сагыныч менен катар эле жек көрүү, ыза бар экен. Сиздин ишенимиңизди, аброюңузду кимдир бирөөлөр ыксыз пайдаланышкан жана ошондон каттуу азап чеккен дейсиз. Сиз сүйүүгө туруктуу адамсыз, бирок эмнегедир эки айым көрүнүп атат. Бири Лилия андан аркысын айтаар айтмаксан болуп унчукпай калды эле. Айта бериңиз, деди ынак. Капа болбоңуз, бирок ал аялдарыңыздын биринин аягы сыюк. Экинчиси болсо өзүңүздөн да акчаңызды жакшы көрөт экен. Кечиресиз, Лилия. Ынак колун тартып алып, шектене карады. А сиз кимсиз? Булардын баарын сиз каяктан билесиз? Лилия ууртунан күлүмсүрөдү. Анын баары сиздин алаканыңызда. Анан көздөрүңүздө жазылып турат. Айтмакчы, Айнура жана сизди эжем болот деп атты эле. Ооба. Сизге кирем деп бир нече күн кабылдамаңызда отуруп, эжесиңди болуп калганбыз. Анда башта эмнеге кирген жок элеңиз? Катчы кызыңыз киргизбей койгон. Качан көрсөм эле келген кишилерди шеф кабыл албайм деп атат деп кетирип атканын көрүүчүмүн. Менимче анте берсе ал сиздин фирмага зыян гана алып келет. А бүгүн кантип кирдиңиз? Бүгүн да кабыл албайм деген экенсиз. Ошентип айттыбы? А мен ага ишенген жокмун. Ошон үчүн сүзөк ачырып кирип барбадымбы? Кечириңиз, бирок ошол кызыңыздын опсуз эркелигинен канча кардарларыңызды жоготконуңузду бир Кудай өзү эле билбесе. Ачуусу келип, ушунун баарынан каяккадыр качкысы келген адамдай кайпактай түшкөн ынак тамак көтөрүп келген официант кыздан "А кечиресиз, бүгүн Элиза иштебейби?" деп кантип сурап алганын өзү да байкабай калды. Ал азыр үйүнө кетип атат, деди кыз. Бүгүн анын туулган күнү болчу. Кете элекпи? Шашкылактай сурап ийди жигит. Менимче жок, кете элек, деген кыз алдан эни эстей койгондой. Сиз ынак байкесизби? Деди. Ооба. Кыз жоготконун таап алгандай бир жарк этип күлүп алып, азыр, деген боюнча чуркап кетти. Билгизбегени менен Лилия азыраак ыңгайсызданып калды. Бирок Акшоола менен Айнуранын жанында ал секилип ким болуп калыптыр, деди оюнда. Тамакка караңыз, Ынак Кабылович. Рахмат, Лилия. Тамагыңыз таттуу болсун. Элиза келгиче ортону жымжырттып уялай түштү. Кызык неме го? Деди оюнда Лилия. Жанында жакшынакай аял заты отурса, башканы издеп. Маданиятсыздык бул. Анан калса мен кантип эле жаккан жокмун. Айнура ушул кыздан кызганып, бырылдап эле ыйлап жүрчү эле, же ушул ошончолук эле укмуш немеби? Саламатсызбы? Коңгуроодой болгон ушул үн экөөнү тең оюнан селт эттирди. Саламатсызбы, Ынак Кабылович? Элиза бир тууган карындашын көргөндөй ордунан тура калып, кыздын маңдайынан сүйдү ынак. Кандай иштер? Айтмакчы, туулган күнүң кут болсун.
Рахмат, Ынак Кабылович. Бул сиздики. Колундагы чөнтөк дептерди сунду. Өткөндө унутуп кетипсиз. Койчу, деп жоготкон жоогун таап алганына чындап эле кубанып кеткендей болду Ынак. Жакшы болбодубу? Мен каякта калды деп. Кечириңиз. Эмнегедир айыптуудай иймене калдыгыз. Ичинде ишиңиздин телефону бар экен. Айтып коеюн деп чалсам бир эже эмне деди? Ошол эже ушул эмеспи дегендей Лилияны карады эле. Ал айта бер дегендей күлүмсүрөп баш ийкеди. Экинчи чалчу болсоң таарынба дегенинен айтпадым беле дегендей Лилия Ынакка карап алаканын жайып койду. Анда тамагыңыздар таттуу болсун, деди Элиза кетмекчи болуп. Канчага чыгып атасың, Элиза? Бейтаныш айымдын суроосуна саал буйдала калган кыз 18ге деди. Кандай жакшы, кандай жапжаш, 18. Чындап эле кыздын жаштыгына суктана карады Лилия. Айтмакчы, мен силерди тааныштырган жокмун, Бул айым Лилия. Бул сулуу Элиза деген эрке кыз, деп Ынак кызды эркелете сөөмөй менен мурдуна жанып койду. Элиза кеткенден кийин Лилия чыны менен эле абдан татынакай, жутуп ийүүчүдөй болгон сулуу кыз тура, деди. Бирок бир гана айыбы оорулуу экен. Оорулуу дейсизби? Кургак учугу кабылдап кетиптир. Кудайды карабай калпайтты көз ачык. Болгондо да жугуштуу, коркунучтуу түрү. Лилия, сиз аябай табышмактуу сүйлөйт экенсиз. Менимче тамашалап атат окшойсуз. Бул жерде эч кандай тамаша жок. Башын чайкады Лилия. Коюңузчу. Сиз аны кантип билдиңиз? Ылайым эле калп болсо экен дегендей Ынаганын көздөрүнөн жооп издеди. Лилия да анын таңкала караган капкара каректерине кандайдыр бир башкача, нес болгон адамча кадала карады да, мага ишенбесеңиз, каалаганыңызды сураңыз, айтып берем, деди. Ынак мыйыгынан күлдү. Сиз дарыгерсизби же көзү ачыксызбы? Алаканыңызды бериңизчи. Ынактын алаканын жанагындан да башкачараак, жакын адамындай аяр, сонун кураган сыяктуу акырын кармап олтуруп, башыңыздан өткөндөрдү айтып берейин. Макулсузбу, деди. Айтыңыз. Бир балаңыз бар окшойт. Бирок ал да жаныңызда эмес, бөлөк өскөн өңдөнөт. Менимче кыз бала бар? Кыз. Аялыңызды азырда аябай сүйөт экенсиз. Абдан таттуу, ысык, ынак жашачу экенсиңер. Бирок ортоңорду бузукулук аралаптыр. Чын айтамбы дегендей карады. Ынак унчуккан жок. Эмнегедир телефон көрүнүп атат го? Телефон аркылуу бир нерсе болду эле. Ынактын кулагына баягы Америкада учуп келген күнү кечинде телефондогу аялың азыр башка эркектин койнунда кыңшылап жатат деген угулуп, денеси жыйырыла түштү. Бирок ошол аял так ушул Лилиянын өзү экенин ал каяктан билиптир? Болгон, деди өзүнөн жооп күтүп калган аялга. Телефон чалгандар болгон. Ким чалды эле? Бир аял чалган. Ошол аялга рахмат де. Антпесе, ким билет дагы, канча алданып жүрөт элең. Өзү айткандай касиетинин күчү менен сиздин кантип сенге өткөнүн өзү да байкабай калды. Азыр анын боюнда бар окшойт. Ынак селт этти. Кандай окшоштук, кандай дал келүүчүлүк. Укмуш го бул. Боюнда бар экени чынбы? Өзүнүн божомолун бышыктамакка тактап сурады Лилия. Мүмкүн. Сага айткан жок беле? Айткан. Эмне деди эле? Ошентип телефон чалган. Баланы сенден дегендир да. Ошондой го. Сен ишендиңби? Билбейм. Ишенбе. Ынактын денеси дагы бир жолу дирт эте түштү. Сенин бир гана кызың бар. Андан кийин да бир аялга жолуккан экенсиң. Карачай акмактыгын. Ага сенин акчаң гана керек экен. Жүрөгүндө сага карата ийненин учундай бир жакшы ой болсо буйрбасын. Дагы эле ал аял сүйүүнүн кадырын билмек турсун, анын эмне экенин түшүнбөгөн экен. Эмнегедир үй түшүп атат го, үй. Үй алалы деп атасыңарбы же алдыңар беле? Тога тээр жерин айтыңызчы. Тога тээр жерин айтсам, мындан кийинки жолуң ачык. Кимге экенин билбейм, бирок
бир айымга жолугуп атасыз. Бактыңызда, махабатыңызда ошол аял менен болчудай. Айтып бүттүм дегендей, ынактын колун эки алаканынын ортосуна салып, колунун жылуулугун өткөрүп турду да: эч капа болбоңуз, баары жакшы болот. Адам баласы бешенесине жазганды көрбөскө, көтөрбөскө аргасыз турбайбызбы, деди. Бирок сизден суранаарым, эгерде колуңуздан келсе менин айткандарым ичиңизде гана болсун. Жарайбы? Айнурага да азырынча ачууланбай эле коюңуз. Акыркы айтканы өзүнүн артын качырган эле. Ынакты андан акырындап, амал менен ажыратпаса, ичи күйгөн эме анда мага да, сага да жок деп туруп, баягынын баарын айтып, балакеттин баарын башташы ырас. Кээде аялдын чачы узун болгону менен акылы кыска болот. Андан качсаңыз дагы башкасына жолугасыз. Мүмкүн, деди Лилиянын айтканын эп көрүп, бирок анын эмне ойлоп, эмне каалап атканын аңдабаганын ак. Билесиз, Бунак Каблович, менин ички туюмум мени эч качан алдачу эмес. Сиз аябай жакшы адам экенсиз. Рахмат. Качан иштен чарчаганда, алдагандай көйгөйлөрдөн көңүлүңүз ооруганда мени эстеңиз. Сиз менен кызматташ болууга даярмын. Бул мен үчүн эң чоң сыймык. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк, деген ынак айтмакчы. Мен жөнүндөгү баарын билип алдыңыз. Эми өзүңүз жөнүндө айтып бербесеңиз, менин сиздикиндей талантым жок, деди. Эгерде менин тагдырым чыны менен эле сизди кызыктырса, жан дилим менен айтат элем, бирок саатын карады Лилия. Саат 1 болоюн деп калыптыр. 15-20 мүнөт аздык кылат го. Ошондой деңиз? Ошондой. Кылыктана каш серипти Лилия. Анда жомооңузду айтып түгөтүүгө 1001 түн жетер бекен. А балким ал дагы аздык кылышы мүмкүн. Анын баары сиздин гана каалооңузга жараша. Ошондой деңиз? Ынак эми Лилиянын кумарлуу, кусалуу көздөрүнө жанагыдан башкачараак жандан карады. Ошондой, деди ан сайын тигилда кылыктана. Бул сапар ынак Лилиянын колун озунуп колун алды да эрдине тийгизип өөп атып: кызык. Эмнеге аялдар ушундай, деди оюнда. Бул жашоодо туруктуу, таза эч нерсе жок окшобойбу? Ошол учурда Атүгүл Лилиянын ордунда ак шооланы, өзүнүн ордуна дагы бир башка эркекти элестетип тайыды. Ресторандан кийин Лилия менен каяктадыр зымырап баратып, каректери жууган карагаттай мөлтүрөгөн, бакыран көз, баяу күлүмсүрөгөн Элизаны элестете, аны аяган үчүнбү, эмнегедир бакырып ыйлагысы келип кетти. Элиза болсо бул кезде жанагы жолугушууну кайра-кайра көз алдына элестетип, кээде ууртунан жымгеле күлүмсүрөп, алдан эге ызаланган сыяктуу, кээде умсуна улутунуп жолдо болуучу. Эля сүйүнчү, деп жана жибек энтигип чуркап келген. Сүйүнчү, сенин Ынак Кабловичиң келди. Койчу, Кудай урсун. Ал сени күтүп атат. Ура! Өзү эле бекен? Жок. Жанында бир айым отурат. Бул эми батыраак бар. А бирок Ынактын жанындагы айым анын аялы да, баягы Айнурадай эмес, таптакыр башка аял экен. Ошондо саал таарынып калдыгыз. Сыртынан жакшы эле адам көрүнөт, а эмнеге эле улам бир аял менен келет. А балким анын апасы айткандай, ал анчалык деле жакшы адам эместир. Анда эмнеге эле Элизанын жүрөгү агарып атат. Адамдын жүрөгү жаңылбайт дешчү эле го. А балким алар Элиза ойлогондой эмес, жөн гана кызматташ, жакшы санаалаш же жакын адамдардандыр. Мүмкүн. Болбосо эмнеге бүгүн муну издетип күтүп отурат эле? Ынактын Элиза деген эрке кыз деп эркелетип койгону кайра-кайра көз алдына тартылып, ошондон эле каниет ала жылмайган кыз китебинин арасында катылган сүрөткө эркелей карады. Ынагым менин. Сен эмнеге эле ушунчалык жакшы көрөм десең? Кызык. Сүйүүнүн адамга ушинтип күтүүсүз келээрин ким билиптир? Толгон адамдын ичинен жалгыз гана сен деп, сага жан дүйнөм, жүрөгүм менен берилип алганымды карабайсыңбы? Мейли, сен жөнүндө башкалар кандай айтса айта берсин. А сен мен үчүн эч кимге окшобогон эң керемет жансың. Болгон эле менин бүгүн сен деп гана өмүр сүрүп, сени гана сагынып, сени гана сүйүп, сен бар үчүн гана жашоо мага кызык, кооз өңдөнүп,
сен бар үчүн гана бактылуу болуп жашап атканымды билбегеним өкүнүчтүү. А бирок ким билсин, сен да мени күтүп, мени издеп жүргөн чыгарсың. А балким Теңирим сени жаратканда маңдайыңа мени жазып, ошон үчүн аял затынан бактың ачылбай, улам бир аялдан жүрөгүңдүн теңин издеп, ошон үчүн улам кайра адашып аткандарсың. Балким жаш курагыбыз алдаганча алыс болгон себептен сен мени тааный албай аткандарсың. Анда сени өзүм утурлап, алдыңдан тосуп чыксамбы? Сени бир көрүп эле сүйүп калганымды айтсамбы? А бирок мен жаңылып калсамчы? Иштин баары мен ойлогондой таптакыр башкача болуп чыксачы? Ойго батып тунжураган Элизаны босогодон таякеси тосуп алды. «Ура, таяке!» деп баягысындай эркилеп таякесинин кучагына кулаган кыз. «Эмне келбей аттыңыз?» деди кубанычын жашыра албай ыйар алыш. «Бошобой атпадыңбы?» Калпычы десе, таарынып тескери карап кетти жээни. «Эй, бучук, бүгүн сен канчага чыкканыңды билесиңби? Бүттү эми ыйлаганыңды токтоп. Сен эми чоң кыз болдуң», каткырып күлдү Арнас. «Сагынды да», деди аркы үйдөн чыгып келген Асел. «Сени атасы экөөбүздөн да жакшы көрөт бул. Анткени мен Элияны моминтип, таптак көтөрүп тегеретип, моминтип көтөрүп баккамда». Таякесинин мойнуна кудум бала кездегидей чап жабышып алып кыткылыктаган кызын карап, ата энесинин кошо чечекеyi чеч болуп, үйдүн ичи заматта шаңданып кетти. «Мен анан сизге бир нерсе көрсөтөм, деди кыз дастарконго таякесинин кулагына шыбырап. «Эмне? Анан көрөсүз. Кызыкпы? Аябай. Мен да анан сага бир нерсе айтам». «Кандай?» Арнас баш бармагын көрсөттү. «Экөөңөр эмне эле ымдашып, шыбын күбүң болуп атасыңар?» деди аңгыча кыздын апасы. «Болду эми тамакка карагыла. Экөөнүн эмне каадалуу сөзү бар дейсиң. Ай жөн кой, сагынычтары тарагынча ошенте беришсин». Атасы да кепке аралашты. Бир аздан кийин эле экөө эки жакты карап, таарынышып калат эмеспи? Качан эже жездесе жаткандан кийин, «Каны эми Элия?» «Жана эмне айтам дедиң эле?» деди Арнас. «А дегенде сиз айтыңыз, анан мен». Көптөн бери үй бүлөлүү, өзүнөн бир топ жаш улуу адамды жактырып жүргөнүн, анан да апасы айткандай анын аялпоз адам экенин таякесине айта салуу Элиза үчүн чыны менен эле оңой олтоң иш эмес эле. Канчалык экөө бала күндөн ээрчишип, эгиз козудай бир үйдө, бир туугандай ысык ынак, сырдаш муңдаш өскөнү менен Элизанын махабатына таякесинин азыр кандай мамиле кылаары табышмак. А балким апасы сыяктуу алдагы «Койчу Элия, капкаяктагын айтып күлкүмдү келтирбей. Мен сени эстүү кыз деп ишенип жүрсөм, андан башка жигит табылбай койдула» десечи. «Болуп туранда, улуулашалы» деген Арнас өтө кызык, маанилүү бир нерсе айтуучудай жерде жайылып жая салынган көлдөлөңдүн үстүнө чалкасынан жата кетти. Ошо учурда анын көздөрү бир башкача күлмүңдөп, бет маңдайынан ким бирөөнү көрүп аткандай ага жагымдуу күлүмсүрөп, жүзүндө да кызыл жүгүрө Элизага башкача бир бактылуу көрүнүп кетти. «Сиз ушунчалык сулуу болуп кеттиңиз», деди Элиза көргөнүн көмүскө сактай албай шашып. «Чын эле аябай жакшынакай болуп кеттиңиз. Койчу, чыпчың». Арнас ан сайын агынан жарыла жылмайып, атүгүл ким бирөөнү эстеп аткандай көздөрүн жумду эле жээни «Таяке?» деп чыдамы кете чыйпылыктап ийди. «Болбойсузбу эми?» Азыр кепти кантип баштаарын билбей кайпактай түштү да «Билесиңби Элия, мен бирөөнү сүйүп калдым» деди. «Ура! А кечеңизге келди беле? Ким менен келиптир? Ким ал?» Кубанычы коюнуна сыйбай таякесине чуркап жетип, суроо артынан суроо жаадырды кыз. Бул жөнүндө экөө эс тарткандан сүйлөшүп, сырдаша турган. «Эгерде мен бир кызды сүйсөм, сөзсүз сага көрсөтөм» дечү таякеси. «Ай, ал күн качан келет? Биз качан чоңоебуз? Сиз качан үйгө жеңил алып келесиз? Көрөсүз го, ал экөөбүз абдан ынтымактуу жашайбыз» деген Элиза кошунанын ак жоолук, узун халат кийип, ийиле басып, улуу кичүүгө ийимине караган жакшынакай жаш келини жакшы көрүп, качандыр бир булардын үйүнө да ушундай жеңи келээрин ойлоп, ошол күндүн качан, кантип келээрине чыдамы жетпей кетчү. «Аны качан алып келесиз?» деди эми да кудум ошол кездегидей кубанып. «Мага аны качан көрсөтөсүз? Аты ким анын? Сулуу бекен? Каякта иштейт экен?»
каткырып күлдү таякеси. Аягына чейин угасыңбы? Же суроолорду быдырата бересиңби? Карасаң, таарынып буйтуң этти баягыдай. Каадыланып калат демеле. Билесиңби анын аты ким? Ким? Кайра эле бат булуттан чыга калган күндөй болуп жарк этти кыз. Акшоола. Акшоола? Ушундай да ат болобу? Болот. Болгондо да ал ким дебейсиңби? Ушундай бир айым дейсиң, анан да ал кабарчы. Качан тааныштырасыз? Тааныштырмакмын, бирок эмнегедир улутунду Арнас. Бирок менин сүйөрүмдү ал билбейт да. Балким мен ага таптакыр жакпайттырмын. Элизанын жүзүндөгү азыр эле чачырап турган кубаныч аздап барып жоголуп кетти. Коюңузчу. Арнас жанагындай эле шыпты тиктеген калыбынан жазбай, бирок бул жолу да эң бактысыз адамдай маанайы пас сүйлөдү. Билесиңби? Бир күнү мен иштеп отурсам, кимдир бирөөлөр тез жардам чакырды. Күйөөсү менен уруша кетип, так кире бериште эс учун жоготуп коюп, көпкө жатып калыптыр. Ал ким экен дебейсиңби? Ким? Акшоола? Анын күйөөсү барбы? Элизанын суроосун укпагандай, ошол күндү баштан аяк көз алдынан чубаттуу Арнас. Келсем абалы абдан начар. Кан басымы түшүп кеткен. Араң эле дем алат. Аябагандай алсыз. Алгачкы жардамымды жасап, эс алгыча жанында болдум. Эмнегедир эле анан түнү менен ошол айым көз алдымдан кетпей, элестеп туруп алды. Адегенде мен анын себебин кызматыма байланыштырып, дарыгерлик милдетим, кесиптик жоопкерчилигим деп түшүндүм. Бирок сүйлөшүп алышкансыз ошол күнү таң атканча тез жардамды үстөккө босток чакырышты. Чынымды айтсам, аларга баратып да, келатып да, аларды көрүп атып да, Акшооланын элесинен эч кача албай койдум. Ошон үчүн ага күзөтүмдү өткөргөндөн кийин эртеси кайра чалдым. Анын үнү абдан алсыз эле. Асман жер маңтарылып кетти. Анан жетип бардым. Анан ал үйдө жалгыз, күйөөсү болсо дагы эле келегилек экен. Акмак. Акшоола катуу кайгыргандан ачка, оозунан аар албай жата бериптир. Андан кийин жолуктуңузбу? Жолуктум. Мен азыр дагы бир жерде иштеп атам. Ошол кичи райондун үй бүлөлүк дарыгермин. Анан эч нерсе сураганда, айтканда жоксузбу? Жок, кокус таарынты баламбы деп корком. Балким эркектердин баары ушундай аялпоз деп мени ошолордой түшүнүп койсочу. Бирок күйөөсү келе эле экенин өгүнү билдим. Түндөсү күзөттө отуруп чалсам, ал мени ошол деп ойлоду окшойт, аябай кубанып кетти. Мен анын ошол ишеничин, кубанычын суутпайын деп унчукпай коюп койдум. Кызыксыз го. Экөө көпкө чейин унчугушпай калышты. Эмнегедир Элизанын ыйлагысы келип кетти. Эмнеге адамдар ушундай? Эмнеге жубайлар бирин-бири алдашат? Апасынын ар дайым айта берүүчү, керек болсо койнуңда жаткан адамыңды алдайт. Бир көзүңө жоо. Адамдын өзүнүн чыныгы жүзүн эч качан көрө албайсың. Анын бетиндеги бир чүмбөтүн сыйырсаң, экинчиси, аны сыйырсаң үчүнчүсү, төртүнчүсү, анан дагы түбөнбөйт. Ошондуктан сүйүүгө да ишенбе. Сенин жаштыгыңа, сулуулугуңа сугун арткандар алдап кетише турган иш дегендерин эстеди. Кантип эле адамдардын баары ошондой болсун. Маселен, ушул эле Арнас таякемчи. Аны ким айтат? Эки жүздүү, алдамчы, сүйүүнүн кадырын билбеген кемпай деп. Демек, эркектердин баары тең эле алдамчы эместир. Элиза тууралуу эжесинен күн мурун уккан Арнас бир убакта "Каны эми сулуу кыз" деди. Жүрөгүңдө жашынып турган адамды бери алчык. Таякең арыдан бери эле тарзалай койсун. Элиза саал тарткынчыктай да эркелей унчукту. Сиз анан урушпайсызбы? Кызык кыз го. Бирөөнү сүйөсүң деп да адамды урушчу эле. Сиздин эжекеңиз күндө эле кулагымдын кужурун алып урушуп атат. Эмне деп? Аны сүйбө, ал жаман, муну сүйбө, бул жаман деп. Алар чыныгы сүйүүнүн көзү сокур болоорун түшүнүшпөйт да. Андан ары эч нерсе айтпай койбосун дегенчелик кылып Элизаны кубаттаган болду Арнас. Арнас байке, эмнегедир мен бир эле адам жөнүндө ойлоп, бул жашоого бир эле адам үчүн жаралып келгендей сезчү болдум. Буга чейин менде мындай сезим болгон эмес. Мен эч кимди мынчалык жакшы көргөн эмесмин. Ишенесизби?
Ошол адам бар үчүн гана жашоо бар сыяктуу. Эгерде ал болбосо жер астын үстүн түшүп, эч качан эч убакта күн чыкпай, түбөлүктүү түн түшүп кала турган сыяктана берем. Мен аны ушунчалык сүйөм, Таяке, ушунчалык. Мен ансыз, аны ойлобой, аны көрбөй жашай албоочудай сезилем. Мен аны көпкө чейин көрбөй калып, өгүнүп ооруп да калдым. Сагынуудан, сүйүүдөн да көрсө адам ооруйт экен. Мен ага ресторандан жолуккам. Ошол күнү кечинде ал эмнегедир жалгыз ыйлап келген. Элестетиңиз, жакшынакай эле, чоп-чоң кишинин көзүнүн жашы буурчактап, жаш балача соолуктап ыйлап отурганын. Ал кудум бийик аскадан түшүп келип, көпчүлүктү паанылап, бирок антсе да өзүн жалгыз сезип, ыйлап отурган шумкарга окшош эле. Элестетсеңиз, ал мени караган да жок. А бирок мен тээ качантан өзүм да билбей, өзүм да сезбей, бирок жүрөгүмдүн тереңинде күтүп, издеп жүргөн эң жакын адамымды тапкандай болдум. Ал мага кудум жомоктон түшүп келген менин каарманымдай сезилген. Бирок ал дагы мени билбейт, түшүнбөйт. Ал мени өзү үчүн жашап жүргөнүмдү байкабайт. Жанымда туруп мени көрбөйт. Андан кийин бир-эки жолу ошентип жалгыз келди. Ошондон кийин ар бир жолу ресторанга келген сайын ар бөлөк аялдарды алып келет. Андайда мен ызаланам, кызганам, ыйлайм. Бирок ан сайын ага болгон махабатым жалындайт. Кээде өзүмдөн өзүм кайыккадыр качкым келет. Тоолорду ашып, талааларды кесип, буркан-шаркан аккан дарыяларды, мелмилдеп тунуп жаткан деңизди кечип, кайдадыр дербиш болуп тентип кеткенге даяр болуп кетем. А бирок апамды аяйм. Элиза, карындашынын мынчалык толкундануу менен чечилээрин күтпөгөн Арнас ага таң кала да, кайра ошончолук сыймыктана да карады. Элиза, мен сени куттуктайм, карындашым. Сага Теңирим чыныгы сүйүү бериптир. Кеп сенин кимди сүйгөнүңдү эмес, кеп сенин сүйүүңдүн буркан-шаркан түшкөн ал бууттагы ошончолук назик, тамчыдай таза уяңдыгыңда. Ал сенин жан дилиңди ан сайын аруулаптыр алтыным. Сен кандай бактылуусуң? Кантип эле? Чын дилимден айтып атам. Ордунан тура калып, карындашым баягыдай таптак көтөрө айлантты. Ура! Арнас Таяке, акырыныңыз. Антпесе азыр эжеңиз чуркап келет. Кана эми айт, менин карындашымдын жүрөгүн үй кылып алган ким ал? Сүрөтүн көрсөтөйүнбү? Китебинин арасынан сүрөт издеп атып, Арнас Таяке, кандайдыр бир жолун таап, сиз ага жолугуп көрүңүзчү, деди. Дегиле ал ким, кандай киши, таанышып, сүйлөшүңүзчү. Сөзсүз ошентем, деп сүрөттү колуна алган жигит эмнегедир өңү бузулуп, нес боло түштү. Таякесинин эмнеге анткенин кыз түшүнгөн жок. Ушул, деди кандайдыр бир сыймык менен. Жактуу сизге? А жанындагы аялы менен кыз окшойт. Эля, деди сүрөттөн көзүн албай дел болгон жигит. Эля, аты ким мунун? Ынак, кооптоно карады кыз. Тааныйсызбы? Ынакпы? Абылайымдын ким экенин билесиңби? Жок. Акшоула. Иә. Ооба. Арнас андан ары эмне дээрин билбей, оозунан сөзү түшүп, шалдыя түштү. Эми Элизага эмне дейт? Ага эмне деп кеңеш берет? Акшооладай аялды азапка салган. Сенин ынагың акмак. Ал сага татыктуу эмес дейби? Аны Элиза кандай кабыл алат? Жана эле өзүңүз чыныгы сүйүүнүн көзү сокур болот. Кеп кимди сүйгөнүңдү эмес, аны аруу, ак сүйгөнүңдү дебедиңиз беле, десечи. Антейин десе, азыр эле экөөлөп Акшооланы азапка салган адамды акмак деп атышпады беле. А бирок сен сүйгөн ошол адамга сөзсүз жолугуп сүйлөшөм деп эми эле берген убадаңчы. Тагдырдын тамашасын, табышмагын карабайсыңбы? Кенедейден келечекке ой жоруп, таттуу кыялдардын кучагында бой жеткен экөөнү минтип эрди катынга арзып. Элизанын да эси эңгирип, башаламан ойлордон башы айланып, өзү айткандай жан дүйнөсү аңтар-теңтер болуп, тумандын арасында калгансыды. Баятан бери божурап, бири-бирине төгүлүп чачылып аткан экөөнүн сөзү ушуну менен оңчулуктуу деле уланган жок. Көмкөрөсүнөн түшүп, көкүрөгүнө жаздыгын бекем кучактаган боюнча көпкө кыймылсыз жатты кыз. Анын уктубай жатканын Арнас билип эле, а бирок Арнаста ун чыккан жок.
тээ бир топто барып, Арнастай аке, деди Элиза алдагандай жыйынтыкка келген кыяста чечкиндүү унчугуп. Мен бир нерсени түшүндүм. Эмнени? Демек, баягы ресторанга ыйлап келген күнү ынак байка аялы менен урушуп келген турбайбы? Ошондой деп ойлойсуңбу? Өзү да ошентип бүдөмүктөп жаткан Арнас ынана сурады. А сиз ошол окуянын качан, кайсыл күнү болгонун эстей аласызбы? Күзүндө болчу. Менимче сентябрда. Айтпадым беле. Болжогону оңунан чыккандай Элиза жуурканын ары силкип таштап тура калды. Эгерде ишенбесеңиз, менин күндөлүгүмдү караңыз. Мен дагы так ошол сентябрда жолуккам. Билесизби, канчасы экенин? 2 болчу. Арнаста серпиле баш көтөрдү. Чын эле? Менин туулган күнүм. Ооба, так ошол күн. Анткени мен деле жана айттымбы? Туулган күнүмдө Теңирим мага сүйүү белек кылган деп. Көрдүңүзбү? Андан аркысын эстеп көрсөңүз, демек, эмнегедир ошол күнү экөө элдешкис болуп таарынышкан. Сыягы Акшоолу ага кечирилгис айыптуу окшобойбу? Чын эле ошондой болуптур. Мен билгем таяке, ынак эч качан жаман адам эмес. Менимче, анда күнөө жок. Болбосо ал анчалык ыйлабайт эле. Ал анда ушунчалык өксүп ыйлаган. Кара өзгөй, таш боор же ыплас адам эч качан антип ыйлабайт болчу. Анын жүрөгү боорукер, таза адам сыяктанган. Ал аябай ызалуу болчу. А балким, бул жерде чын эле ал адам эмес, Акшоола күнөөлүүдүр. Анда Акшоола эмнеге эс учун жоготкончу, 2 күн бою ачка же ток экенин билбей кайгырмак эле. Эгер сен Акшооланын өзүн көрсөң, анын кандай адам экенин билет элем. Таарынган адамча төшөгүнө кирип жатты да, баягы күндөрдү кайра баштан көз алдынан чубатып, ойго батып кетти Арнас.